Assalamu alaikum agayın. Salamатсың көрөрман. Эмнени айтабыз дейсиң? Мынабы президенттин карындашы турмушка чыкмак экен. Анан ал сүйлөшкөн жигити вертолет делчем. Тиг учак дегенде кандай которулган мен түшүнбөй атам. Вертолет менен барып колун сурады, анан тиги бу деген чыгып кетти, анан президент ошо боюнча кечирим сурап атпайбы элден. Мен муну мындай түшүнөм да. Эми биз баягы жарды, тонолу 30 жыл ушундай бир кураган заманда жашап келип, бизге ошон өрөскөл көрүнүп атат да жана жигиттин. Бул жерде эми эгерде чын эле ошол жигиттин сезими болсо, ошол эки кошула турган келечекте bir үй бүлө күтө турган 2 жаштын сезими болсо, сүйүү сезими болсо, ал эч кандай президенттикке же байлыкка же бийликке кедейликке карабайт өзү. Кол кармашуу деген ал өзү өмүрдө бир келген майрам. Мен ушундай түшүнөм. Мен эң кичекти ушу жашыма чейин атин кылам да, мен ушу бир келген өмүрүмдө бир келген ошол үйлөнүү тоюмду өткөрө албаганымды, ошол кырдаал ошондой болуп калганын улуу жараткан ошол буйрук экен. Мен 23 жашымда жогорку окуу жайын бүтүп келип, атам 53 жашында өтүп кетти да ошо. Оорудан күтүлбөй эле ошо ичинен ооруп жүргөн экен, анын баты өтүп кетти. Анан ошол кокустан үйлөнүүгө туура келген мага. Өмүрдө бир келе турган майрам өзү үйлөнүү той деген. Ошол үйлөнүү баш кошуу деген. Анан жигит эми маселен анын кырдаалын түшүнүш керек да. Ал президент мүмкүн эсинен деле чыгып кетет андай маселеде. Биз жардылыгыбыздан ошол начар жашообуздан улам ошону дуулдатып алып чыгып атабыз. Эгер жакшы, ал Европада маселен жетишкен мамлекеттерде жөнөкөй эле жөн салды эле көрүнүш да. Ошо вертолет менен барабы, атчан барабы, жөө барабы, ар кандай алда бир өзү фантазия кыялы менен өткөрүп аткандыр ал бала. Анан эми аны президент да ушундай билдирүү жасап жиберди элге. Бирок мен муну туура көрбөйм өзү. Мен ошо жаштар жагында болом. Эгер сезими болсо, махабаты болсо, сүйүү болсо айланайындар. Андай элдин айтканына карабагыла. Ошол бир келген өмүрдө бир майрамды жакшы өткөргүлө. Ал айтылат, андай сөздөр боло берет. Ал президентке же болбосо башка күчкө же болбосо деги эле байлыкка, бийликке деп кайра кайталап айтайын, жардылыкка да карабайт. Ошон үчүн бактылуу болгула. Аны жаштарды биз сындырып, мындай бир көңүл шагын сындырып албайлы, жөн эле дуулдата бербей. Бул укмуштуу деле көрүнүш эмес өзү. Андай ысырапкорчулукту көргөн жокмун. Аны квитанциясын көрсөтүп атат, акча төлөптүр. Бактылуу болсун дейм мен, 2 балага бакыт каалайм, ошо таза сезим каалайм. Алар келсе, керек болсо Жами деген акын айтып атпайбы, баягы илгерки акындардан Омар Хайам, Сади Хафиз, Жами деген болгон. Ошол мен сүйгөнүм үчүн дейт, Бухара, Самаркандды тартып алайм деген. Ушундай делбиреттеген учурлар болот. Анан кут болсун дейм, ошол 2 жаштын келечеги жакшы болсун. Оператор, режиссерум иш сапарга кетти эле, жакшы тартылбай калса, кемчилиги болуп калышы мүмкүн да, могу тартып өзүм тартып атам. Дагы бир талаш тартып жүрүп атат, ошол эле президентке байланыштуу, президенттин билдирүүсүнө байланыштуу. Мына Бакиев, Курманбек Бакиевдер, деги эле Бакиевдерди алып келүү жөнүндө. Эми бул Курманбек Бакиевдер да. Эми булар ошол урук тууганы, балдары менен чогуу да. Кесинде эми буларга соттун өкүмү чыккан. Эми президент кандай деп атат? Ушундай кун төлөйт экен, анан тигинде мындай, аны элдин баары көрүп атасыңар эми. Бирок менин көз карашым мындай. Кун төлөй турган заман кайсы заман болгон? Маселен мен кыска айтайын, мына Ормон хандын кунун кийин мезгилдер өтүп, орус бийлиги келип, орто сууп калганда, граждандык согуш басылып калганда, мына Шабдан Баатыр кеминде топ жыйын өткөргөн экен орустун бийлигинин алдында. Ошондо Куугулак Шамен деген, мына Шамен акылман, Шамен дипломат, ошол
ормондун кунун кескен киши карып калып улгайып калган экен, Кочкордон угуп алып атайын келиптир ошо топ жыйынга. Азыр курултай деп атпайбы? Анан Шабданды бери чакыртып алып туруп, анан кана баатыр, эмне кылып атасың ушул ормон бабаңдын, агаңдын дейби ушундай кунун коюп атыпсың го, күн тартибин азыркы тил менен айтканда ошондой коюп атабыз деген экен. Коюп атса, кана кунун айтчы, канчага коюп атасың, эмне кандай коюп атасың, канча мал маселен, алтын күмүшпү, кандай коюп атасың дегенде Шабдан жооп бере албай калган экен. Көрдүңбү деген экен. Бул кун хандын куну болбойт. Эми кезинде мен ошол кунду кескен кишимин деген. 3 шарт менен кескем. Бирок акыркы шарты жанагы кыздар тандап өткөрүү шарты деген ошол оңой шарт болчу. Аны менин үстүмөн ушактар атышып, уша мен бугулардан алтын алыптыр, күмүш алыптыр деп анан Төрөгелди менен Үмөталы баштап жиберип, элдин каны суудай акпадыбы баатыр. Анан эми ал бүтүп калган жаранын ноосун тырмап, сен көп жылдан кийин ошол кунду болуп атсаң, бугунан ошондой ормондой киши чыкпайбы? Шабдандай киши чыкпайбы? Анан бул бүтүп калган иш. Сен муну колуңан келсе алып сал деп алдырып салган. Мен кыскартып айттым. Ошол заман болгон. Кун дооламай деген. Азыр 21-кылым мыйзамдын, адам укугунун, демократиянын кырдаалында жашап келатат кыргыз. Кыргыздын 3 төңкөрүш тең. Мына мен мындай эле айтайын, кыскартып айтканда, 3 төңкөрүшү ушул демократиялык, адам укугу, мынабы мыйзамдуулук деп төңкөрүш болду да. Ошо мыйзамсыздыктан, зордук зомбулуктан, адам укугу бузулгандыктан анан төңкөрүш болду. Ошону эңсеп, акыйкатты эңсеп келген кыргыз эли бүгүн эми кун деген маселени коюлуп отурганы мага абсурд. Кандайдыр бир биз артка кетебиз, туңгуйга кетебиз мында. Мыйзам алдында Бакиевдер жооп бериш керек, Акаев да жооп бериш керек. Мына айтып жүрөбүз, Атамбаев да жооп бериш керек. Жээнбеков да жооп бериш керек. Бул 30 жылда хан байрам бүлүнтүп мамлекетти сазга отургузган кишилер да булар. Анан эми атканын кой, канга боёгонун кой аянтты. Ана кандай актайсыңар? Мен түшүнбөйм да. Ошон үчүн бул маселе өтө кыйын маселе. Муну мен президентке айтар элем, күн тартибинен алып салса жакшы болор эле президент буну. Бул келечекте мүмкүн дагы бир муундар өткөндөн кийин анан акталып, же болбосо жана кум маселеси, же келишүү маселеси. Билбейм, азыр мүмкүн эмес. Мен ушундай түшүнөм да. Аманчылык болсун.